Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар. Бүгүнкү өтө турган темабыз кыргыздардын руханий маданияты. Сабактын максаты кыргыз элинин идеологиясы, кыргыздардын жазуусу, элдик билиминин өнүгүшү, календардын келип чыгышы тууралуу жалпы маалымат аласыңар. Идеология деген эмне? Мамлекеттин көздөгөн туура өнүгүү багыты жана ийгиликке жетүүдөгү эрежеси. Улуттук идеология уңгусу жаш мундарды тарбиялоо болуп эсептелет. Ал эми кыргыздардын түзгөн идеология чаарбалык жана руханий мүмкүнчүлүгү, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн багытталган. Кыргыз идеологиясы кыргыздардын эркиндиги жана мамлекеттин эгемендиги үчүн колуна курал алып, каармандык менен күрөшүүгө чакырып келген. Эр аталган кыргыз жоокери мамлекеттин эгемендиги жана өлкөнүн башкарган хан үчүн жанын аяган эмес. Ошондой эле эпитафиялардан билебиз, ханга кызмат кылгыла, эр болгула, ынтымактуу болгула деген сыяктуу насааттар көп кездешет. Бул мамлекеттин өз элине адал кызмат өтөөгө жана чоң мансапка, кадыр-баркка жетүүгө болору жазылып, ошол аркылуу калкты тарбиялап келишкен да. Анан аракет менен адам өз бактысын табат деген идея ошол доордо жана азыркы кыргыз коомунда дагы руханий баалуулугун жоготпой келүүдө деп айтсак болот. Ал эми ушул кыргыз алфавитинде 39 тамга болгон, алардын 5 өсүүндүү болгон. Бул оң жакта көрүп турган сүрөттү көрүп турасыңар. Бул Орхон Энисей жазуусу деп аталган эстелик. Бул моло ташка, аскага, сөөккө, жыгачка жана башка металлдарга оюп, чегип жазып келишкен да. Ошондой эле бул эстеликтер Орхон Энисей дарыясынын боюнда табылып, Орхон Энисей жазуусу деп аталган. Бул түрк кагандыктын баарына да тараган. Көбүнчө булар мүрзөгө эстелик катары коюшуп, таштын бетине чегилген жазуулар тарыхый булак катары кызмат кылган. Ал эми мындай эстеликтер ошол Энисейден тышкары Якутиядан, Монголиядан, Тывадан, Тола Алтайдан, Кыргызстандын Талас жана азыркы Кочкор өрөөнүндө дагы табылып, бул маданий эстелик катары азыркы мезгилде 500дөн ашык жазуу эстеликтери изилденип, чечмеленип, негизгилери тарыхый музейлерде сакталууда да. Ошондой эле ошол доордо күнүмдүк колдонулуучу буюм тайымдын беттеринде дагы өзүлөрүнүн жазууларын түшүрүп келишкен. Мына көрүп атасыңар, карапай идиштердин беттеринде Орхон Энисей жазуусу. Бул эстелик дагы Орхон Энисей жазуусу. Ошол бул Орхон дарыясынын боюнан табылган жазуу эстелиги болуп эсептелинет. Бул энисейлик кыргыздардын бир бөлүгүнүн сабаттуу болгондугун айгинелейт, даңазалап турат. Мындай жазуулар менен бул табигаттын татаал шарттары дагы тышкы душмандардын коркунучу, коңшу этностордун эрегишүүсү кыргыздардын ушундай чыгармачылык менен аракеттенүүсүнө түрткү болгон. Анан булардын натыйжада ошо материалдык жана руханий маданиятты өнүгүп келген. Ал эми ошол кыргыздардын элдик билиминин өнүгүшү тууралуу, ошол кыргыздар ошол кезде табигый шарттарда татаал жашоосун улантып келишкен. Алар ошол билимин, аң сезимин, күч кубатын, адамгерчилик сапаттарын ар дайым ошо өркүндөтүп турган. Анан ошол коңшу этностор менен атаандашуусунун натыйжасында кыргыздардын чыгармачылык менен аракеттенүүгө түрткү болот. Ал эми кыргыздар ошол жаратылыш, өздөрүн курчап турган чөйрөнү таанып билүүгө аракеттенип баштайт. Ал кезде улуу муундагылар кичүү муундагыларга ата эне балдарына үйрөтүп келишкен да. Анан ошонун натыйжасында ошо күнүмдүк жашоо, мал чарбачылыгы кыргыздарды санаганга, эсеп жүргүзгөнгө мажбурлайт. Натыйжада ошо ой жүгүртүүсү пайда болуп, кыргыздар адегенде колу менен санаганды үйрөнүп башташкан. Оң колдоп баштап санап, аны 100 миңге чейин жеткирип, ал эми аралыкты болсо кол менен карыштап, бут менен тапандап, кадамдап, ал эми 1 күндүк, 2 күндүк алыскы аралыкты болсо ат менен ошо 1 күндүк, 2 күндүк деп эсептеп
келишкен. Кыргызда ошонун негизинде кыргыздарда астрономиялык элдик билим өнүгөт. Мунун натыйжасында анан календар түзүлөт. Кыргыз календары боюнча 1 жыл 365 күн 12 ай анан 4 жыл мезгили болуп эсептелип турган. Бул ушул байыркы Кытай жазуу булактарында эң биринчилерден болуп ошо кыргыздар календарды колдонгон деп айтып келишкен да. Бул жылдын башын ай деп атап, анан 3 айды мезгилге бөлүп, ошондой эле ар бир жылды болсо 12 жаныбардын аты менен белгилеп келишкен. Мисалы үчүн кой жылы, уй жылы дегендер бар ошол сыяктуу болуп ошол атап келишкен. Ошондой эле мына күндөрдү да биз азыр айтып жүргөн 1-күн, 2-күн деп күнүмдүк сөзүбүздө колдонуп жүргөн күндөрдү дүйшөмбү, шейшемби, шаршемби, бейшемби, жума, ишемби, жекшемби деп атап келишкен. Ошол кыргыздар узак жылдар бою турмуштук тажрыйбаларына таянып, күндүн, жылдыздардын абалына карап, аба ырайын, жылдын, айдын, күндүн кандай болоорун жана убакыттын кандай болоорун белгилеп келишкен. Мисалы үчүн алар доңуз жылын токчулуктун, молчулуктун жылы болот деп эсептешсе, жылаан жыл менен жылкы жылын каачылык жылы болот деп эсептеп келишкен. Ушунун негизинде кыргыздардын сезимин муундан ооз эки айтылып, келе жаткан уламыштардан, мифтерди аркылуу билсек болот. Алардын эзелки доордо жашаган ата бабалар дүйнөнүн, жердин түзүлүшү, адамдардын жаратылыштын сырлары тууралуу көз караштары тууралуу чагылдырылган. Мисалы үчүн ошо улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун Кылым карытар бир күн повестинде маңкурт жөнүндөгү уламышты айтсак болот. Анда түрк доорундагы Борбордук Азияда моңгол тилдүү жужаандарды үстөмдүк кылган доордогу окуяны чагылдырган. Бул уламыштагы маңкурт идеясы өзүнүн актуалдуулугун азыркы күндө деле жоготпой келүүдө, балдар. Ушуну менен үйгө тапшырма ушул жалпы параграфты окуп, руханий маданият, элдик билим, календар, кыргыз жазуусу, ушул сөздөрдүн маанисин түшүндүрүп, дептериңерге жазып келгиле.